өлüm житимдеги өзү bir адам өзү өлүп отурса, биякта анын колунда бары бар, жогу бар. Эми элдин баарынын колунда бирдей эмес. Анын баш кереги жок. Жана үчүлүк деген, пайшамбилик деген, кырк деген, жылдык дегенди ошо жок кылыш керек. Мусулманчылыкта да ал өзү жок негизи. Анан кийин жанагына кийит кийгизип, ак кийди, көк кийди кылып азыр көрүп атасыздар, жанагы алтындардан бери такып жүрүп атат. Ага каршымын. Анан жана умрага барып келген боюнча, эгерде умрага барып ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып келип атат. Жанагы барып ошол жерге барайын, күнөөлөрүмдү кечирсин, Алланын сурап, ыраачылыгын алып, жанагы өзүнүн биякта калган тууган уругуна, бала чакасына бүт бардык дуаларын кылып келгенден кийин болду дем. Ал келгенден кийин биякта жылкыларды союп, жанагы казан эт немелерди таратып, нан алып, башка алып, ал дагы өтө көп чыгам. Мисалы үчүн ал өзүнүн үй бүлөсүнө зыян. Колунда баары жасап коюп атат, ошолордон чыкты да эми. Колунда жок араң өзү балдары жиберсе, келип алып, анын дагы двойной чыгым болуп атат да, ошолордун баардыгын токтотуш керек.